Каса Миң бул Борбор Азиядан Түштүк Азияга электр энергиясын экспорттоо боюнча долбоор. Анын алкагында Кыргызстан Түштүк Азияга ушул электр энергиясын сатып, киреше табууга мүмкүнчүлүк алат. Мунун алкагында ушул жергиликтүүлөрдү колдоо боюнча долбоор жүзөгө ашырылып жатат. Ал аймактардын маселелерин чечип, кандайдыр бир көйгөйлөрдү жөнгө салууда. Анын алкагында дагы кандай иштер ашырылды, дагы кандай жергиликтүүлөрдүн маселелери чечилди. Мына ушул жана башка суроолорго бүгүн жооп издейбиз. Назарыңыздарда күн маек берүүсү, кызматыңыздарда мен Салбат Эркетаева, саламатсыздарбы? Бүгүн студиянын коногу менен тааныштырып өтөйүн. Асхат Сапаралиев, Каса Миң долбоорунун жергиликтүү коомчулукту колдоо проектисинин социалдык мобилизация боюнча адиси. Асхат мырза, студиябызга кош келиңиз. Алгачкы эле суроо ушул Каса Миң долбоорунун алкагында жергиликтүү коомчулукту колдоо проектиси жүзөгө ашырылып баштаганына 1 жылдын жүзү болуп калды. Айтсаңыз, анын алкагында кандай иштер жүзөгө ашты, азыркы учурда кайсыл этапта турат? Рахмат, саламатсыздарбы? Алгач мен кыскача долбоордун аткарылышы максатына токтолуп кетейин. Бул долбоор өзү Кыргыз Республикасында коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги, кыскача айтканда АРИС агенттиги тарабынан ишке ашырылып жатат. Бул Каса Миң жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун негизги максаты ошол Каса Миң электр чубалгысы, ошол Каса Миң электр чубалгысы бойлото өткөн облустарда, максаттуу облустарда ошол жер-жерде көрсөтүлүп аткан кызматтарды жакшыртуу, жашоо каражаттарды жакшыртуу, ошондой эле коомчулукту катыштыруу максатында социалдык жана экономикалык инфратүзүмдү өнүктүрүүгө багытталат. Бул биз жогоруда айтып кеткендей, Каса Миң электр чубалгысы негизинен Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарында өтөт. Ошол себептен биз максаттуу облустар деп ушул 3 облусту атайбыз. Жана бул жерде дагы айтып кетчү нерсе, ушул долбоордун ишке ашырылышында сиз өзүңүз айткандай жергиликтүү коомчулукту колдоого багытталган. Ошол жергиликтүү коомчулукту колдоого багытталууда азыркы учурда айыл жергесинде кандай көйгөйлөр чечилип жатат? Азыр бул долбоор өзү ишке ашырыш үчүн бир нече бөлүктөргө бөлүнгөн. Ошол бөлүктөрдүн алгачкысы болуп, ушул айыл жергесинде электр берүүнү жакшыртуу болуп эсептелет. Электр берүүнү жакшыртуу багыты, бул багытта бизде коомчулуктун арасында артыкчылыктуу багыттарды аныктоо боюнча ушул социалдык мобилизациялоо иш-чаралары аяктап бүткөрүлгөн. Бул багыттар негизи 3 багытта. Биринчиси ошол айылдагы бар электр тармактарын жакшыртуу. Экинчиси ошол электр тармактары жетпеген же болбосо жаңы конуштар, көчөлөргө жаңы курулуштарды жасоо. Анан үчүнчү багыты бул көчө жарыктандырууларын берүү болуп эсептелет. Анан бул 3 багытта азыр жанагы айтылган максаттуу 3 облуста 77 айылдар тандалган. Ошол 77 айылда бүгүнкү күндө бул багыттар боюнча муктаждыктар аныкталды. Бул аныкталган муктаждыктар боюнча дагы биздин негизги шериктештер бул жанагы электр берүү тармагындагы ишканалар менен бирдикте ошол кандай керектелүүчү материалдар, жабдуулар боюнча кемчиликтерди аныктап, бүгүнкү күндө ошол алардын чыгымдары аныкталып бүткөрүлгөн. Азыркы учурда ошол аныкталган чыгымдарга тендердик процедураларды баштап, азыр ошону аяктоодо турабыз. Буюрса, жакынкы күндөрдө ушул тендердик процедуралар аякталганда уже түзмө-түз курулуш жагына өтөбүз. Ал эми курулуш жагы бул негизи жер-жердеги райондук жана электр берүү ишканалары аткарышат. Долбоордун эсебинен гранттык негизде жанагы жабдууларды, материалдарды сатып берүү каралган. Ошол 77 айыл тандалып алынды деп едиңизби? Ошол кайсыл айылдар, анан кандай критерийлер менен тандалды дегендей?
77 айыл бул жана аталган облустарда, Жалал-Абад, Ош, Баткен облустарында чоң касса миң электр берүү чубалгысы курулушу өтө турган ошол коридорго кирген айылдар болуп эсептелет. Бул коридорду биз аныктап атканда ошол коридордо курулуш жүрө турган жерде туурасы 3 километр аралык алынган. Ошол 3 километр аралыкка кирген айылдар бул саны 77, 3 облус боюнча. Негизги критерий бул ошол коридорго кирүүсү болуп эсептелет. Азыркы учурда ошол канча айылга мындай жарык электр энергиясын берүү боюнча иштер жүрдү? Анан дагы канча айыл камтылды? Аныкталгандары боюнча айтып кетейин. Азыр көчө жарыктандыруу боюнча 2 айыл тандаган, 2 ушул багытты. Бул негизи Баткен облусуна тиешелүү айылдар. Жана электр тармактарын кеңейтүү багытында 22 айыл тандашкан бул багытты. Ошондой эле электр берүү тармактарын жакшыртуу боюнча 52 айыл тандашкан ушул багыттарды. Эми бул тендер, жана айтып кеткендей, тендердик процедуралар аяктагандан кийин ушул айылдарда ушул багыттар боюнча жумуштар жасалат. Ушул эле долбоордун алкагында жергиликтүү жаштар, мындай активдүү жаштардан дагы бизнес идеялары кабыл алынат деп жатты эле. Ушул жааттагы иштерге токтолсоңуз, кандай иштер жүрүп жатат? Бизде сиз айтып кеткен багыт бул ошо биздин негизги багыттардын 3 багыттын бири болуп эсептелет. Бул жаштарды колдоо боюнча негизи жалпы долбоор өзү жаштарды колдоого, ошол айыл жергесиндеги жаштарды колдоого жана айымдарды, аялдарды колдоого багытталган. Бул долбоор бардык этаптарында, бардык иш-чараларда ушул долбоорлорду дайындоодо, долбоорлорду ишке ашырууда, аларды көзөмөл жүргүзүү, мониторинг жасоодо ушул жаштар менен аялдардын катышуусу орчундуу орунду ээлейт да. Бул мисалга айтчу болсок, ошол муктаждыктарды аныктоодон баштап, ошол жаштардын, аялдардын көйгөйлөрү, муктаждыктары эсепке алыныш үчүн алардын катышуусун камсыз кылабыз. Катышуу боюнча бардык чогулуштарда, бардык өткөрүлүп жаткан иш-чараларда 50% кем эмес жаштар катышыш керек, 50% кем эмес аялдар катышыш керек. Ошол этаптан баштап, ушу муктаждыкты аныктоодон баштап, адан кийин жанагы артыкчылыктуу багыттарды белгилеп, аларды долбоорго айландырып, алардын чыгымдарын эсептөөдө дагы алардын катышуусу көп болот. Маанилүү, анан көп дагы болот. Биздин долбоордун ошо күтүүлөрдүн ичинде ошол долбоорлордун башында дагы жетектеп тура тургандар дагы ошол аялдардан, жаштардан болот деп күтөбүз да. Мындан тышкары жерлерде ошол гранттарды коомчулукка жеткирүү үчүн коомдук уюмдар түзүлөт. Ар бир айылдык аймактын деңгээлинде коомдук уюмдар түзүлөт. Бул коомдук уюмдардын дагы аткаруу комитетинде, көзөмөлдөө комитетинде, ревизиондук комиссиясында дагы ошол жаштардын жана аялдардын катышуусу негизги талаптардан болуп эсептелет. Ошол бизнес идеяларды кайсыл багыттарга артыкчылык берилет, мисалы? Бизнес боюнча айтчу болсок, бул негизинен ошол айыл жергесиндеги рынокко чыгууга мүмкүнчүлүгү бар бизнес идеялар колдоого алынат. Же болбосо тагыраак айтканда жанагы кошумча нарк тутуму деп айтып жүрүп атабыз бул учурда. Демек ошол сырыоосу, анын переработкалоо, кайра өндүрүү, сатуу, ушул бардык этаптары бар. Же болбосо ошону жакшыртууга багытталган бизнес идеяларды колдоого алабыз. Бул ар тармакта болушу мүмкүн. Бул айыл чарба багытында болушу мүмкүн. Негизги айыл жергесинде ишке ашып аткандан кийин негизги багыт бул айыл чарба тармагында болот деп биз күтөбүз да. Бул ошол эле күрүчтү өндүрүү, кайра иштетүүгө байланыштуу болушу мүмкүн. Өзгөчө биздин ушул облустарда күрүч өндүрүү
көп эмеспи. Бул багбанчылыкка байланыштуу болушу мүмкүн кандайдыр. Бирок ошол ал жерде өндүрүлгөн продуктуну кайра иштетүүгө багытталган болушу мүмкүн. Кол өнөрчүлүккө байланыштуу болушу мүмкүн. Биз эми көп тармакта күтөбүз. Азыр бул бизде бул бизнес идеялар негизи конкурстук негизде катышат. Ошол идеяны көтөрүп чыгып аткандарды ошол бизнес партнерлор, шериктештер деп атайбыз. Эми булар ар кайсы тармактан келиши мүмкүн. Анан бул конкурстук негизде мыктылары тандалып, ошолор каражат алууга мүмкүнчүлүккө ээ болушат. Мындай барбы? 10 же 5 тандалып алынат, анан монча суммада каражат бөлүнөт деп. Ооба бар. Бизде бул эки багытта деп айтсак болот. Негизги каржылоодо биз 10дон 30га чейинки долбоорлорду каржылайбыз. 3 облус боюнча. Бул жалпы 3 облус боюнча. Эми долбоордун шартында облустарга бөлүнгөн эмес. Жалпы долбоордун алкагында ошо 10дон 30га чейинки долбоор каржыланат. Ошондой эле экинчи тармакта кошумча каржылоодо болсо биз бул жанагы атап кеткен 77 айылдан тышкары башка айылдык аймактарда, калган айылдык аймактарда ар бир айылдык аймактан бирден дагы бизнес долбоорлор каржыланат. Рахмат. Ушул долбоордун дагы бир артыкчылыгы бул аймактардагы керектөөлөргө карабастан чакан гранттарды дагы берүү болуп саналат экен. Ушул жаатта кандай иштер алып барылат, токтолсоңуз? Жакшы суроо бердиңиз. Бул ошол жанагы негизги багыттардын бири бул социалдык инфратүзүмдү жакшыртууга багытталган дагы иш-чараларыбыз бөлүгүбүз бар, компонентибиз бар. Бул социалдык инфраструктура деп ошол айылдагы мисалга бала бакча, мектепке сыяктуу фаптарга байланыштуу, медициналык объектилерге байланыштуу кандайдыр бир ошолорду жакшыртууга байланыштуу долбоорлор болушу мүмкүн. Бул долбоорлорго чакан гранттар каралган. Азыркы учурда биз медициналык тармактагы объектилерди жакшыртууга багытталган иштерибизди азыр жасап жатабыз. Бул алгачкы жумуштарыбыздан болду. Бул тармакта биз азыр муктаждыктарды аныктап бүттүк. Бул муктаждыктарды аныктоо дегенибиз бул коомчулук өзү аныктайт. Коомчулук өзү чогулуп, өзүнүн чогулушунда өзү изилдөө жүргүзүп, азыркы учурда биз Аристин онлайн платформасында дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Бул жаңы биздин жаңылыктардан болуп эсептелет. Онлайн аркылуу азыркы шартта, пандемия шартына ылайыктап, онлайн аркылуу биз муктаждыктарды аныктоону жасап жатабыз. Ошол иш-чараларда коомчулук өзү аныктап чыккан муктаждыктар, багыттар бар. Азыр кийинки биздин жасай турган алдагы иштерибизде ошол долбоорлорду ушул тармактагы же болбосо курулуш тармагындагы адистер менен макулдашуу аркылуу дагы тактоолорду жасагандан кийин анан тендердик процедураларга өтөбүз. Муктаждыктарды аныктоодо сиздерге кимдер көмөк көрсөтүүдө? Онлайн дедиңиз го? Ошондо жер-жеринде ишти алып барыш үчүн, долбоорду ишке ашырыш үчүн бизде биринчи кезекте жанагы айтып кеткен коомдук уюмдар уюштурулат. Булар биринчи жоопкерчилик ошол коомдук уюмдарда болот. Андан тышкары ыктыярчылар, волонтерлор деп коебуз го, волонтерлордун дагы катышуусу бар бул жерде. Волонтерлордун жардамы менен дагы ишке ашырылат. Бул волонтерлор биринчи айыл жаштарынан дайындалган жаштар фасилитаторлору бүгүнкү күндө иштеп жатат. Адан тышкары коомдук кабарчылар деген дагы ыктыярчыларыбыз бар. Алар дагы дайындалган. Алар дагы ошол отчеттуулукка, ачык айкындуулукту сактоо, камсыздоо үчүн алар дагы өздөрү жумуш жасап, салым кошушат. Бул мындан тышкары дагы жанагы онлайн платформаны жер-жеринде ишке ашыруу үчүн ошол технологиялар боюнча айылдагы жардамчылар дагы иштейт. Ушул ыктыярчылар, ушул коомдук уюмда иштеп аткан адамдардын жардамы менен долбоор жеринде, айыл жергесинде, айылдык аймактарда ишке ашырылат. Ушул чакан гранттардын суммасы аныкталганбы? Мисалы
Мынча суммадан булунчага чейин каржыланат деп. Аныкталган, мисалга ала турган болсок, ошол бизнес тармактагы каржылоо боюнча айтчу болсок, ар бир айылдык аймакка болжолу менен $100,000 орточо эсеп менен $100,000 бөлүнөт. Ал эми социалдык инфраструктурага байланыштуу дагы каражаттар адан жогору болот. Албетте долбоорлордун дагы бул жерде наркына дагы карайбыз, сөз жок. Рахмат, азыр учурдагы проекттин жетишкендиктерине токтосоңуз, кандай иштерди аткарып, кандай ийгиликтерди багындыра алды дегендей? Учурда долбоор өзүнүн нугунда, өзүнүн срогунда ишке ашырылып жатат. Биринчи этап, азыр? Биз биринчи этап боюнча жанагы айылдардагы электр берүү тармактарын жакшыртуу боюнча негизи биздин уюм Арис тарабынан аткарыла турган жумуштар негизи жасалды. Эми курулушка байланыштуу иштер жүргүзүлөт алдыда. Бул жерде дагы албетте биздин катышуубуз менен болот. Ошол эле убакта ошо электр берүү тармагындагы ишканалар менен бирдикте жасалат. Алдыда эми курулуш иштери жүргүзүлөт да. Экинчи бөлүк боюнча, бул социалдык инфрастүзүмдү жакшыртууга багытталган бөлүк боюнча биз учурда жанагы айылдардагы, айылдык аймактардагы коомдук уюмдарды түзүп жатабыз. Коомдук уюмдар түзүлүп бүткөндөн тартып, ошол муктаждыктарды аныктоо боюнча жумуштар жасалат. Ал эми ушул эле багытта медициналык объектилерди жакшыртууга байланыштуу дагы өзүнчө иш-чара жүргүздүк бүгүнкү күндө. Бул багытта жана айтып кеткендей муктаждыктарды аныктоо боюнча бир нече жумуштар бүткөрүлүп калды. Азыр долбоорлорду, ошол чакан долбоорлордун наркын аныктоо боюнча жумуштар жасалат алдыда. Ал бүткөндөн кийин албетте долбоорлорду каржылоого өтөбүз. Ал эми үчүнчү тармак бул жанагы бизнес багытындагы же болбосо жашоо каражаттарды жакшыртууга багытталган бөлүктө болсо, биз бул жерде биздин шериктеш уюм менен бирдикте аткарылат. Бул Агахам фондунун дагы бир долбоору бар. Азыр Агахам фондунун аткара турган жумуштары бар, ошолор жасалып атат. Демек, булар азыр негизги кайсы багыттарда бизнес идеяларды көтөрүп чыгыш керек, коомчулуктарга сунуштарды даярдашып атат. Кайсы багытта бизнес идеялар мындай көбүрөөк колдоого алынышы мүмкүн, же болбосо жанагы айткандай кошумча нарк тутуму бар тармактарды көрсөтүп беришет. Албетте коомчулук бул тармактар менен чектелбейт. Алар өздөрүнүн дагы кошумчалап башка дагы долбоорлорду сунуштаса болот. Азыр бул биздин шериктеш уюм жумуштарды жасап бүткөндөн кийин биз аны долбоорго айландыруунун үстүндө, же болбосо аларды долбоорун иштеп чыгуунун үстүндө жумуштарды жасайбыз. Ушул 3 этап менен жүрөт деп эдиңизби? Долбоор кайсы жылга чейин бүтүш керек? Анан азыр биринчи этап бүтө элек да же бүттүбү? Жок, бүтө элек. Бул бардыгы катар эле жүргүзүлөт негизи. Бул этаптар бири-бирине байланбайт. Ар бир бөлүк бирдей убакта жүргүзүлө берет. Долбоор өзү бизде жанагы негизги каржылоо боюнча 2023 жылдын жарымысына чейин иштейт. Демек, ошого чейин биз жумуштарыбызды жасап бүтөбүз. Бул жанагы 77 айылга тиешелүү. Ал эми калган айылдык аймактарга байланыштуу бөлүктө биз 2024 жылдын аягына чейин бул айтып кеткен жумуштарды жасап бүткөрөбүз. Ошондо азыркы учурда ушул 3 облустагы айылдар электр чубалгылары менен камсыз болуп баштаптыр да, 3 багытта жумуштар, курулуш жумуштары баштала элек, башталуунун алдында турат. Азыр жана айтып кетпедимби, биз бул материалдарды ошо жанагы бизге электр берүү ишканалары берген материалдардын тизмесин алгандан кийин биз ага албетте ошол материалдарды тапшыруучуларды, мындайча айтканда, подрядчиктерди аныкташ үчүн биз сөз жок
тендердик шарттарды, процедураларды аткарышыбыз керек. Биз бул процедураларды азыр аткарып аяктап бүтүп атабыз. Анан мындан кийинки иштерибиз ошол материалдарды, жабдууларды ректердин кампаларына жеткирүү болот. Андан кийин ошол ректер курулуш жумуштарын башташат. Негизи эле жергиликтүүлөр кандай ойдо ушул долбоор боюнча? Долбоор боюнча албетте бул коомчулуктун өзүнө багытталгандыктан, коомчулуктун өзүнүн тандоосуна коюлган долбоор болгондуктан бул жер-жеринде колдоого алынып жатат. Себеп дегенде бул эмне себептен айтып атам? Биз ар бир Арис агенттиги ар бир долбоорду ишке ашырууда биринчи коомчулукка маалыматты жайылтууну кенен жүргүзөт. Бул массалык маалымат каражаттарын пайдалануу сөз жок. Жер-жеринде болсо облустук деңгээлден баштап, облус, район, айылдык аймактын деңгээлинде жана ар бир айылдарга, ошо долбоор иштей турган ар бир айылдык аймакта маалымат чогулуштарын өткөрөбүз. Маалымат чогулуштарга көпчүлүктү чакырабыз. Алдыңкы жанагы облус, район, айылдык аймактын деңгээлинде ошол аймактагы активисттерди чакырабыз, коомдук уюмдарды чакырабыз. Ошолор аркылуу ошол иш-чаралар аркылуу маалыматты биринчи кенен жайылтабыз. Андан тышкары биз түзмө-түз ошол иштей турган айылдарга киргенден кийин бул айылдарда ошол коомчулуктун колдоосун алгандан кийин гана долбоорду ишке ашырып баштайбыз. Андан кийин гана кандайдыр бир чечим кабыл алуучу чогулуштарды жасап баштайбыз. Биз бул ошол маалымат кампаниясына, социалдык мобилизацияга өзгөчө көңүл буруп жатканыбыздын себеби бул баягы бир гана инвестицияларды коомчулукка жеткирип коюу менен чектелбестен, коомчулукту биринчи деңгээлде дайындоо биздин максаттардын, алдыңкы максаттардын бири болуп эсептелет. Коомчулук ошол инвестицияларды башкарууну үйрөнүш керек. Коомчулук долбоор бүткөндөн кийин дагы өзүнүн күчү менен бир каражаттарды тартуу, инвестициялар тартуу, же болбосо бир спонсорлорду тартуу жолу менен ушундай иштерди жасоону үйрөтүү болуп эсептелет. Ошол эле убакта биз жанагы ар бир айылдык аймактын деңгээлде негизги документ болуп ошол аймактын социалдык экономикалык өнүгүү программалары бар ар бир айылдык аймакта. Ошол программаларды иштелип чыгышына катыштыруу максаттардын бири болуп эсептелет. Ошол программаны иштеп чыгууга катышуу менен анын кайра аткарылышына дагы салым кошсок, коомчулук ушундай иретте жумушту жасаса деп биз максат кылып коебуз да. Ошол себептен биз ушул социалдык мобилизациялоо тармагына өзгөчө көңүл буруп, көбүрөөк убакыт кетсе дагы биз ушул жака көбүрөөк көңүл бурабыз. Мындан тышкары атайын окутууларды жасайбыз. Ар бир этапта коомчулуктарды, жанагы жер-жеринде иштеп аткан активисттерди, ыктыярчыларды, коомдук ишкерлерди, ишмерлерди дайындайбыз. Атайын окутуулар менен дайындап алабыз. Мисалы, сатып алууга байланыштуу окутуулар жүргүзүлөт. Бухгалтердик учетту жасоо боюнча окутуулар жүргүзүлөт. Ошол жанагы социалдык экономикалык өнүгүү программасын иштеп чыгуу боюнча окутуулар жүргүзүлөт. Муктаждыктарды аныктоо, кантип аныктоо, кандай ыкмалар менен аныктоо, ошолор боюнча дагы катар иш менен катар ошол окутуулар жасалып турат. Асхат мырза, биз жогоруда айтып өттүк, ошол айыл жергесиндеги чакан гранттарды берүү боюнчачы. Негизи эле ошо жергиликтүүлөр арасында барбы азыр кандайдыр бир социалдык жактан сиздерге долбоорлорун сунуштап, мисалы Баткенде азыр эң маанилүү болсо керек ошол социалдык жактан бүтө турган көйгөйлөрчү. Келип атабы сиздерге ошол боюнча? Албетте, туура айттыңыз. Биз азыр жумушубузду жасап атканда ушу Баткен облусуна өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Жумуштарыбыздын баардыгын биринчи Баткенден баштаганга аракет кылып атабыз. Анан бизде жана айтып кеткендей, ошол социалдык долбоорлорду негизи
ариске сунуштуу бул кичине башкачараак жүрөт. Себеп дегенде бул долбоорлор биздин офиске, борбордук офиске сунушталбайт, жолубуз облустук офистерге сунушталбайт. Бул долбоордун максатында коомчулук өзү аныктаган нерсени долбоор каржылайт деп айтсак болот да. Аныктап жатышабы? Аныктап жатышат. Бүгүнкү күндө жана айтып кеттим, саламаттык сактоо объектилерин жакшыртууга байланыштуу артыкчылыктуу муктаждыктар аныкталып бүткөн. Баткенде бардык 3 облуста тең бүттү. Эми ошолорду жанагы долбоордун наркын эсептөөнүн үстүндө же болбосо ошонун жеринде ишке ашырууга чын эле мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи, кандайдыр бир мамлекеттик стандарттар бар, мисалы бул багыттачы, ошол стандарттарга ылайык келеби, келбейби, биз ошо тиешелүү тармакта адистер менен муну макулдашуу жасайбыз азыр. Ошондой эле берки башка социалдык объектилерге байланыштуу долбоорлор боюнча биз алдыда жүргүзөбүз бул жумуштарды. Азыр коомдук уюмдарды түзүп бүтүп алсак, мунун аркасы менен эле кийинки алдыдагы иш-чарабыз ошол муктаждыктарды аныктоо боюнча жумуш болот. Агай, дагы айтып өтсөңүз, ушул жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоорун алкаганда алдыда дагы кандай иштер аткарылат, кандай пландарды койдуңуздар? Эркин микрофон берели сизге. Алдыда бизде ушул социалдык инфратүзүмдү жакшыртуу боюнча муктаждыктарды аныктоо болот. Мындан тышкары ошол иштер менен катар жанагы каражат булактарын жакшыртууга байланыштуу же болбосо бизнес багытындагы бөлүгүбүз дагы катар жүргүзүлөт. Бул эки багытта тең муктаждыктарды аныктоо же болбосо ошо артыкчылыктуу багыттар же долбоорлор деп айтайлык, тагыраак долбоорлорду аныктоо боюнча коомчулуктар менен биргеликте иш-чаралар жасалат. Бул чогулуштар да, негизинен чогулуштар болот. Окутуулар да бар. Ошол чогулуштардын жыйынтыгы менен айылдык аймактагы социалдык экономикалык өнүгүү программасына толуктоолор жасалат. Ошол толуктоолор жасалгандан кийин гана долбоор, ошол биздин долбоор жанагы жеринде аныкталып аткан чакан долбоорлорду каржылоонун үстүндө жумуштар жасап баштайбыз. Бул ушул жакынкы арада, ушул жылда жасала турган жумуштар болот. Асхат мырза, студияга келип, ушул Каса 1000 долбоорунун жергиликтүү коомчулукту колдоо проектисин жүзөгө ашырылып жатканы тууралуу маалымат бергениңизге ыраазычылык айтабыз. Урматтуу көрөрман, биз бүгүн Каса 1000 долбоорунун алкагында иштеп жаткан жергиликтүү коомчулукту колдоо программасы боюнча талкуу кылдык. Биздин студияда Асхат Сапаралиев Каса 1000 долбоорунун жергиликтүү коомчулукту колдоо проектисинин социалдык мобилизация боюнча адиси болду. Кызматыңыздарда мен Салабат Эркетаева болдум. Эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.